Урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын Конституциясында жер, анын байлыктары, башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелет. Жана мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат деп белгиленген. Жер казынасын сактоо, жаратылыш байлыктарын коргоо жана жарамдалдуу пайдалануу биздин улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн артыкчылыктуу багыттардын бири. Азыркы учурда тоо кен казуу тармагынан республикалык жана жергиликтүү бюджетке 12 миллиард сомго жакын каражаттар мына түшөт. Бул ички дум продукттун 8%-ын түшөт жана өнөр жай продукциясынын көлөмүнүн 44%-ын түшөт. Өлкөнүн мамлекетибиздин 18 миңден ашуун жарандары тоо кен тармагында өндүрүштө эмгек кылышат. Тоо кен өнөр жайынын негизин алтын кен тармагы түзөт. Чет элдик компаниялардын инвестициялары негизин ушул алтын казуу багытында болуп жатат. Урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, бирок тилекке каршы жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө коопсуздукту камсыз кылуу маселелерине тийиштүү көңүл бурулган эмес. Тескерисинче, жер казынасын пайдалануу чөйрөсү акырындап мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгарыла баштаган. Натыйжада азыркы учурда тоо кен өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу боюнча тармактарда төмөнкү курч маселелер жаралды. Айрым мамлекеттик органдарга, айрыкча лицензия уруксат берүү системасына терең кирип табырлашып кеткен коррупция. Тиешелүү иштерди жүргүзбөй, кайра сатуу максатында лицензияларды кармап туруу, экологияны коргонуу көңүл сыртында калтыруу, баалуу дарактардын түрлөрүн кыюу жана кыйылган дарактардын ордун жана көчөттөрдү отургузуу жолу менен калыбына келтирүү, өлкөнүн өнөр жай секторунун бир компаниядан Кумтор Голд компаниясынын өтө көз каранды болушу, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин жергиликтүү бийлик менен кызматташуусу солгон болгондуктан жергиликтүү калктын тоо кен казуу өндүрүшүнө карата пайда болуп жаткан каршылык маанайлары. Жергиликтүү бийлик шынын айтканда лицензия берип атканда кимге лицензия берип атат, эмне үчүн берип атат? Ал компания ошол лицензия алганда ошол жергиликтүү бийлик менен сүйлөштүбү? Ошол лицензияны иштеткенге аракеттер жасадыбы? Ошол жергиликтүү элге, ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен чогуу барып, бирге барып, тиешелүү тармактын жетекчилери түшүндүрүү иштин жүргүздүбү? Мына ошол маселе аз оор бойдон калып атат. Кээ бир мезгилде лицензия алган компаниялар жөнүндө жергиликтүү бийлик дагы, жергиликтүү эл дагы билбей калган учурлар толтур азыр. Мына ушундай кызматташтыктын жоктугунан мына инвестициялык климатка жана чыныгы иштейм деген таза компанияларга, фирмаларга элдин маанайы башка болуп атат. Биздин тиешелүү мамлекеттик органдардын ошо тиешелүү иш жүргүзбөгөндүгүнөн. Көп инвесторлор иштейм деген жакшы, таза, чоң компаниялар өзүн иштете албай, ошол лицензияны ишке ашыра албай, көп учурда туруп алган мезгилдер да жок эмес. Мына өткөндө бир месел айтып кетейин ушу боюнча. Мына Кадамжайдагы Шамбисай боюнча. Мына көрдүңөр. Бүт телевизордон көргөздү, интернет сайттар көргөздү. Элге жолугушууга барып атат. Ош областынын экология башкармалыгынын бир инспектору барып атат. Аким айыл өкмөт. Ошол инспектор барып, жергиликтүү бийлик менен чогуу ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзө алабы? Жүргүзө албайт да. Мына иштин бардыгы тең. Эң негизги азыр биздики аксап атканыбыз тиешелүү мамлекеттик органдар тоо кен тармагындагы жана жергиликтүү бийлик менен байланыш жок болгондугунан түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөгөндүктөн мына кээде ошол жакшы компанияларга биздин элдин көз карашы туура эмес болуп атат. Кээде ошол компанияларды кээ бир бизде иштеп аткан чиновниктердин ошого чогуу бирге болгондуктан ошол жердеки жергиликтүү бийликти жана элдин кызыкчылыгын коргогондуктан эл чыгып атат. Мына көп жерди кийин түшүндүргөндөн кийин Макмал мына иштей баштады го. Терексай мына иштей баштады түшүндүргөндөн кийин. Мына биринчи вице барып келди, тиешелүү министрси ведомство барды, барганда иштей баштады. Мына ошол маселени биз колго алыш керек.
Экинчи, ошол жердеги бөлүнгөн фонддор боюнча дагы бөлүнгөн каражат ачык болуш керек, ачык акын болуш керек. Бир тыйынына чейин, бир сомуна чейин каяка кетип аткандарын түшүндүрүп айтсаңар, толук маалымат берсеңер, эл колдоп берет бардын тең. Ошол дагы жашыруун болгон үчүн мына ушул маселе чыгып атат. Мен кээ бир маселелерге мына токтолуп кетейин, анан кийин баяндаманы уксак. Биринчи, мына кент чыккан жерлердин иштетүүгө лицензия берүү маселеси бул чөйрөдөгү эң актуалдуу маселелердин бири. Эгемендик алган жылдардан бери жер казынасын пайдалануу укугун ээлик кылуучу лицензиялардын жалпы саны 2571 бүгүнкү күнгө 19 жылдын 1 январына иштетип атканы. Алтын кени чыккан жерлердин дээрлик бардыгына геологиялык изилдөө жана аны өздөштүрүү үчүн жеке компанияларга уруксат берилген. Бирок кени чыккан жерлерге уруксат берүүдө көп учурда мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыктары эске алынган эмес. Тескерисинче тар чөйрөнүн айрым таасирүү топтордун кызыкчылыктарынан коргоо мына басымдуу болуп келген. Анын айынан лицензия берилди, бирок кент чыккан жерлер өздөштүрүлбөй турган жагдайлар мына түзүлдү. Жылдан жылда колдо жүргөн лицензиялардын саны өсүшү байкалууда. Иштетпей эле мына көп жылдардан бери лицензия кармап жүргөн компаниялар абдан көп. Бул тармакта кадимки эле ачык айтканда базардакыдай алып сатарлыкка мына жол берилген. Жолун тапкандар ошол схемалар менен лицензия алып сатарлык баада сатып келишкен. Мына көбүң билесиңер, бул Тоо кен тармагында иштегендердин көбү азыр кандай жашап атканын и кандай бул жерде соода саттык жүрүп атканын ачык айтыш керек, муну токтотушубуз керек мунун баарын тең. Ошон үчүн мен 2018 жылы лицензияны кылдат анализдеп, инвентаризация кылууну мына тапшырма бердим. Буюрса, мунун жыйынтыгында биз ачык айкынга жетишебиз. Лицензияны кармап калуу үчүн киргизилген төлөм абалды мына жакшыртууга алып келген жок. Кенди иштеткенге караганда лицензияны кармап калуу үчүн акы төлөө мына оңой болууда. Тоо кен өнөр жайын өнүктүрүүгө жана кошумча инвестициялар тартууга мына ошол коррупциялык түрдө лицензия берүү практикасы тоскоол болуп жатат. Ошондуктан өкмөт терезада тиешелүү мыйзамдарга кен иштөө тармагындагы ачыктык, адилеттик, таза таңдаштык камсыз кылууга зарыл болгон өзгөртүүлөрдү сунуштоосу зарыл ушуга чакырам. Муну тездеш керек. Ал өзгөртүүлөр өлкөнүн инвестициялык климатын оңдоого, инвесторлор жагымдуу шарттар түзүүгө багытталышы керек. Экинчи, жер казынасын пайдалануу жана жаратылыш ресурстарын коргоо чөйрөсүн башкарууда көйгөйлөр арбын. Жер казынасын тескеген мамлекеттик комитеттин ишине коррупциянын тереңкирип кеткени төмөндөгү факт өзү көрсөтүп турат. Мына 2009 жылдан 2018 жылдар аралыгында 5 төрагасына карата кызматтык жана коррупциялык кылмыштарды жасоо боюнча жазык иштер козголгон. Акыркы 8 жылдын ичинде мамлекеттик комитеттин кызмат адамдарына жана жеке ишкерлерге карата 100ге жакын кылмыш иши козголгон. Булардын көпчүлүгү мамлекеттин элдин кызыкчылыгына зыян келтирген үчүн козголгон иштердин баары тең. Азыр буну дагы анализдеп жатабыз азыр. Үчүнчү, эл аралык стандарттар боюнча аккредитацияланган компаниялардан сыноо текшерүү милдеттерин аныктоого байланышкан жагдайга өзгөчө көңүл буруу керек. Атап айтсак, баалуу металлдардын курамын аныктооч үлгүнү бир компания алат. Ал эми лабораториялык изилдөөлөрдү башка компания жүргүзөт. Мында эки тараптуу жоопкерчиликти алчу тарап аныктабайт. Жооп берген бир мекеме жок да. Бул боюнча дагы тийиштүү чечимдерди кабыл алышыбыз керек тез аранын ичинде. Бул боюнча дагы. Төртүнчү, салык жагын токтолуп кетиш керек. Салык жагын биз дүйнөлүк практиканы, тажрыйбаны баарын карап чыгыш керек. Кайсы мамлекеттерде бул салык саясат кандай? Мына менин билишимче, кээ бир жерде 15-тен 50%га чейин, 40%га чейин алган салыктар бар. А бизде азыр салыктын орточо төлөмү 8%-дан 10%га чейин түзөт. Эми түшүнүп атам, кээ бир мамлекеттерде кен байлыктарын казуу ал түз жерде өндүрүлөт. Азыр бул коммуникациясы бар.
Бізде бийик тоолуу райондордон өндүрүлгөн кендери бар. Мына алдыңкы тоо кен тармагынан жакшы ийгиликке жетип аткан өлкөлөрдү биз анализдеп, бул кырдаалды биз албетте өзгөртүшүбүз керек. Өзгөрүш керек. Мына көрүп атасыңар, бул боюнча дагы салыктан жашыргандар толтура. Bunun arasında bizim dağı чиновниктер var. Bunu ötkende айтып атышат, мен сурап атам. Bunu açık aytыш керек. Bunu лицензия жоқ ташып атышат. Ташып атышат. Руда ташып атат. Чоң машиналар менен. 403 километр алып барып, лицензиясы жоқ, bir тыйын салық төлөбөй сыртқа чыгарып атышат. Ошол машина ошол тоо кенден Ошко бара чакты, Жалал-Абадка бара чакты, ошо чек арага барга чакты, ал жерде канча мамлекеттик органдар бар, канча районду басып өтөт, канча көчөдө финансылык полиция балдары иштейт ал жерде, канча ички иштер кызматкерлери бар. Бардыгы чогуу болгон үчүн мына ушундай мыйзамсыз сыртка алып чыгуу токтобойт да. Өткөндө бирөөнү айтсам айтат, маны изилдеш керек деп. Мен айттым, андайды ошол кенден өндүргөн машина чыкканда бир 10 класс артына салып койсо, 10 класс баласы келип айтып берет. Каерге барды, каерге төктү, каяктан алып ким алып чыкты барын айтып берет. Аңлатса болот да. Мына ушул маселени дагы артынан салыкты төктүргөнгө, тоо кенден түшө турган бюджет көбөйткөнгө аракеттер катуу болуш керек. Бешинчи, тоо кен тармагы өнүгүшүнө тоскоолдук кылган дагы бир маселе билесиңер белгилүү. Бул биздин экономикага каражат салып, кенди иштетүү тармагына келүүнүн каалаган ниет таза инвестор үчүн тоскоолдуктарынын болуп жатышы. Мына дүйнө жүзүндө жакшы компаниялар, чоң компаниялар, эгерде коррупциялык схемалар болсо, алар кетип калат. Эмне үчүн дегенде, алар өзүнүн аброюн сактаганга, ошо компаниянын тазалыгын сактаганга, өзүнүн атын сактаганга абдан аракет кылат. Андай компаниялар келбейт. Айрым учурда мына эки тоскоолдук жергиликтүү өз алдынча башка органдары дагы чет өлкөдөн келген таза инвесторлор ишти баштайлык деле пайда табыш үчүн мүмкүн болушунча ошол жагын көздөйт. Ал иштейлик да. Мына ушуларды биз токтотушубуз керек. Мындайды токтотуп, чыныгы таза инвесторларды келгендерге биз шарт түзүп беришибиз керек. Мына кече дагы айтып кетем, мына макпалдын тегерегинде кандай ызычуу болду. Аны биздин эле жергиликтүү жанакы уюштурду коррупционерлер. Элге түшүндү, эл түшүндү, мына тендер өттү. Азыр мына 1000ге жак иштей баштайт, иш жүрө баштайт, салык түшөт, жумуш орун болот. Bunu memleketin elin kızısı için taza investorları işletkenge şart түзүшүбүз керек. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Мына кээ бир провокаторлор барып, туура эмес маалыматты берип, элди көтөрүп, аягында ала суудан кургак чыгышып, жоопкерчиликке тартылбай, ошол жердеги жергиликтүү балдар, жаш балдар мына жоопко тартылып атат. Эмне үчүн дегенде, жетишерлик деңгээлде түшүндүү иштери тиешелүү мамлекеттик органдар менен аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү органдар менен жүргүзбөгөндүгү үчүн. Экинчиси, ошол провокаторлорду укук коргоо органдары убагында чара көрбөй, ошол провокаторлорду ажыратпай, ошол элдин арасынан чыныгы акчаларды туура эмес уюштургандарга ошого мүмкүнчүлүк берген үчүн мына ушундай болуп атат. Бул жерде укук коргоо органдары дагы алдын алуу иштерин бул боюнча жүргүзүш керек. Мына кээ бириңер туруп атасыңар, баягы маяк хатас край дегендер, мага тиешеси жок дегенде. Бардыгына тиешеси бар. Мындай абалды алдын алуу, болтуруу жана жоюу боюнча чаралар ыкчам кабыл алынып, кырдаал көзөмөлдөн чыкпашы керек. Болбосо мына бийлик органдарын элге жаман көрсөтүү, инвестиция климатты бузуу, инвестор чочтуу аракети улана берет, бул токтобойт. Анан биз инвестициячы экономиканы кантип көтөрөбүз? Биз көтөрө албайбыз экономиканы. Келген инвестицияны биз өзүбүздүн менчигин кандай сактасаң, ошондой сакта, ошондой шарт түзүп бериш керек. Ошон үчүн Өткөрбай Асылбекович мына ушундай кырдаал жарачуу маселелер боюнча прокатта четте туруп атсаңар, муну дагы көзөмөлгө алыш керек. Алып, бул боюнча жергиликтүү
прокуратура органдары бұл бойынша реакция алыш керек да, реакция алыш керек. Ишин аткарбай аткан ошол жердеги органдарга баарына тең тиешелүү көрсөтмөнү бериш керек. 6-чы соттук процесс жөнүндө айта кетейин. Жер казынасын пайдалануу маселелерине байланыштуу иштер боюнча сот практикасы бири-бирине каршы келип, бир тарапты болбой көп суроолорду мына жаратууда. Азыр Тоо-Кен боюнча соттошкон компаниялар абдан көп. Мына бизге чейин жетип атышат. Бизге чейин. Мына бирдей эле фактор боюнча окшош доо талаптарын кароодо соттор бири-бирине такыр карама каршы чечимдерди чыгарган учурлар бар. Мындай фактылар сот өндүрүшүндө укук колдонуу практикасынын жоктугун жана мыйзамдын ченемдерин бир мааниде чечмелөөнүн болбогондугун көрсөтүп турат. Соттор укук колдонуу практиканы изилдеп, талаптагыдай түшүндүрмөлөрдү бериш керек деп эсептеймин.